эпилепсиясы бар болгон жарандар кайрылып, эпилепсия менен балдары ооруган ата энелер кайрылышып атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча риватрил, левитинол, депакин, диазепам, аксапин деген дарылар жок болуп жатат. Бул дарылар ушул биздин эпилепсия менен ооруган жарандарыбызга өтө маанилүү. Эмне үчүн? Анткени ушул судорога башталганда, ушул дарыны ичпесе, судорога кайрадан кармап кишини аябай кыйнайт экен да. Анан кээ бир учурларда шокко чейин жетип, тилекке каршы биздин жарандарыбыздан айрылсак да болот да. Алардын ичинде балдар да өтө көп. Өзгөчө ДЦП менен ооруган балдардын ушул 80% эпилепсия болуп оорушат экен да. Анан ушул биздин жарандарыбыз өтө коркунучтуу абалга келишти да. Бүгүнкү күндө мисалы биз Минздрав менен сүйлөшүп, ДЛОго чалып, ишенесизби, ушул Кыргыз фармацияга да чалдык, бардык тийиштүү органдарга чалсак, бизди болсо МВДге чалыңыз деп атат. Эмне үчүн десем, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушул дарылардын потребностьтары кандай болуп атат, кайсы ооруга кандай дарылар керек, канча өлчөмдө керек, ошонун бардыгын алып барган бир орган жок. Анан аягында МВДге чалыңыз деп айтканда жаман оозуң ачылат да. Эмне үчүн? Анткени бул дарылар ушул рецепт боюнча жазылат экен, психотропныйга дагы кошулат экен. Ошол үчүн аны МВД аныктайт деп Минздравда иштеген адистер ошентип айтып атышат. Элестетсеңиз, кандай беспределге жеттик. Анан биздин жарандарыбыз бүгүнкү күндө аябай кыйналып кетишти. Дайыма ишенесизби, күнүгө сураштырабыз, анан бир региондон башка регионго алып келгенге чейин жеттик. Башка өлкөлөрдөн заказ бере албайсың, эмне үчүн? Анткени ал рецепт менен алына турган дары да, психотропныйларга да кирет. Ошондуктан кээ бир учурларда биздин ата энелерибиз мындай незаконный кадамдарга да барып, башка өлкөлөрдөн заказ кылып, бирок границадан кээ бирлерди кармап калышы мүмкүн. Ушундай аябай оор абалга жеттик да. Анан менде чоң суроо болуп атат да, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда дары дармектерди ким камсыздап бериш керек? Ал Минздравга тийиштүү болбосо, анда ким бул үчүн жооп бериш керек? Анан айтып атышат, Жальский больницага баргыла, Ахмадетке баргыла, ал жерге барсаң, сен мисалы стационардан, ал жерде жатпасаң, ал аптека эмес да, ал больница. Бар болсо дагы сен ал жерден ала албайсың. Ал деген подотчет да. Анан элестетсеңиз, Минздравдагы адистер больницаларга жиберишет, ал жерде бар деп. Сен больницага барып кантип дары аласың? Бул жомок да.